өзүңүздөр көрдүңүздөр, Азия молдун оң тарабында дагы, сол тарабында кире беришинде дагы кошумча эшиктерден элдерди эвакуация кылып чыгышты. Андан сырткары ушундай кырсык чыгып кеткен учурларда өзүңүздөр көргөндөй ушул жердин кызматкерлери дагы даяр болушу керек. Алар себеп дегенде бул жерде иштеп аткандан кийин кошумча эшиктердин баардыгын билишет. Андан сырткары кайсыл жерден оңоюраак чыгып кете турат, ошолордун баардыгын билишет. Ошондой учурларда кызматкерлер дагы адистерге кошо жардамдашып, өздөрүн биринчиден, экинчиден ошол жанындагы адамдарды дагы тез аранын ичинде алып чыгып кетиши керек да. Азыр мынакей көрдүңүздөр, бул 4-кабат балдар ойной турган игровой площадка. Бул жерде өрт кырсыгы катталды. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай, көпчүлүк учурда мынакей жарандарда дагы суроо туулуп атат. Бул жерде игровой площадкалардын баардыгы желим пластмассалардан жасалган, көбүнчө оюнчуктар, жанагындай балдарды ойното турган ушундай шаймандарда. Ошондуктан мындай жерлерде кошумча запаста эшиктер да көбүрөөк болуш керек. Андан сырткары биринчи өрт кырсыгы катталып кеткенде ошол жерде тез аранын ичинде биринчи өчүрүп калууга атайын кошумча жанагындай приборлор турушу керек. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, менин артымда ушундай приборлор турат. Андан сырткары сууну ала турган дагы өзүнчө трубалар кетиши керек. Азыр бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери келип өчүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ал эми Мамика тех инспекциянын инспекторлору ушул жерде жүрүп атайын анализ жүргүзүп атат. Андан сырткары дагы өрттүн мындан ары дагы күчөп кетпешине, ошол жердеги өрттүн ачагын ошол жерден өчүрүү аракеттери кандай жүрүлүшү керек, муну Мамика тех инспекциянын инспекторлору көзөмөлгө алып атат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик дагы тартылды. Мындан сырткары, эгерде кокус ушундай учурларда адам өмүрү бир коркунучка жаралып, же болбосо жаракат алып кала турган болсо, дал ушундай учурда тез жардам дагы келип, өздөрүнүн атайын биринчи жардам көрсөтүү иштерин жүргүзүп жатышат.